Урматтуу ислам тарбиясын сүйгөн угармандарым, назарыңыздарда атанын балага, баланын атага болгон милдеттери жөнүндөгү баян. Азирети Умар разияллаху анху момундардын халифасы болгон доордо мусулмандар рахат жана жыргал жашоодо жашашат эле. Ошол мезгилде бир адам уулу менен бирге халифа маектешип олтурган бөлмөгө кирип келди. Ал адамдын көрүнүшүнөн кыжаалатчылыгы бар экендиги көрүнүп турган. Ал уулуна ачуулуу экендиги да сезилип турган. Ал адам халифа Азирети Умар разияллаху анхуга келип: "Эй момундардын амири, көрүп турганыңдай бул жаш жигит менин уулум. Ал менин сөздөрүмө кулак салбайт. Мен боорукер бир адаммын" деди. Бул арызды угуп, Азирети Умар разияллаху анху ал адамдын уулуна: "Эй жигит, сен Аллахтан коркпойсуңбу? Перзент ата-энеге да каршы чыгабы? Ата-эненин сенде акысы бар, алардан канткенде кутуласың" деди. Жигит мындай жооп берди: "Абдан туура айттыңыз, момундардын амири. Бул айткандарыңыз баары атанын уулуна болгон акысы, бирок перзенттин ата-энеде акысы жокпу?" Жигиттин бул жообу, акыйкат сөздөрү Азирети Умар разияллаху анхуну таасирлендирди. Ал: "Албетте акысы бар. Перзенттин ата-энесинде төмөнкүдөй акылары бар. Биринчи, перзент төрөлгөндөн кийин ага жакшы ат коюу керек. Экинчи, баланын акылы жеткенинче ага динди, Куранды үйрөтүүсү зарыл. Үчүнчү, үйлөнүү мезгили келгенде перзентти үйлөндүрүү, башкача айтканда акылдуу, адеп-ахлактуу, ар-намустуу кызга үйлөндүрүү. Анын тескериси болсо, перзентине жамандык кылган болот. Анткени ата-эненин жаман пейили балага да өтөт. Ошондуктан жакшы кыз таап үйлөндүрүү ата-эненин милдети" деди. Азирети Умар разияллаху анхунун бул түшүндүрмөлөрүн уккан жигит мындай деди: "Ошондой момундардын амири, бул айткандарыңыздын бирөөнү да атам аткарган эмес. Биринчи, апа болгон аялды кул базарынан 400 дирхем акчага сатып алган. Энемдин кандай экенин билген эмес. Экинчи, сиз айткандай мага жакшы ысым койгон эмес. Мага кара коңурс маанисин берген, жуал деген ысым койгон. Үчүнчү, диним жана Аллахтын китебинен бир келме да үйрөткөн жок." Бул жоопту көңүл коюп уккан Азирети Умар разияллаху анху мындай деди: "Эй атамын деген адам, сен уулум мага каршы чыкты, кулак салбайт, мени азаптайт дейсиң. Чындыгында сен ага каршы чыккансың. Сен уулуңа жамандыкты ыра көрүп турсуң, сен ага зыян кылыптырсың. Катаны сен кетиргенсиң. Эми мен сага эмне деп айтышым мүмкүн? Кантип жардам беремин? Башка түшкөнүн көз көрөт, сен өзүңө өзүң жамандык кылгансың" деди. Эй Аллах жолчусу, бул кандай гана жашнакай аңгеме. Демек уулунун энесин тандай албаган ата уулунан каалаган жана өзү үмүт кылган жакшылыктарды көрө албайт. Көрүүгө да акысы жок. Уулунан мээрим көрүүнү каалаган ата эң биринчи төрөлө турган уулунун апасын тандаганда жакшылап аны билип, андан соң турмуш куруусу керек болот. Адеп-ахлактуу аялды тандаса, уулу да мээримдүү болот жана баш ийет. Мээрим көрүүнү кааласа, уулунун апасын жакшылап сыналган болушу керек. Ата теги, ата-энеси сүрүштүрүлөт. Дини, ыйманы, пейили, адеп-ахлагы жакшылап сураштырылат. Ушундай тактоолордон кийин төрөлгөн уул ата-эне кадырын билет, ата-энеге урмат көрсөтөт жана мээримдүү болот.